Түнкү саат 10:25 өттү. 10:21 өтүптүр. Кутмандуу түнүңүздөр менен түндөсү түз эфирге чыгып, сиздердин тынчыңыздарды алганым үчүн кечирим сурайм. Бирок деген буга чейин жанагы элдин арасында ыз учу салган чоң азат деген кыймыл бар. Ошол чоң азатка мен суроолорду берейин дегем. Түз эфирде берип, ошо сиздерге чоң азатка берейин десем суроолорду. Келбе дегенде менден качып жүрүшөт. Ошон үчүн деген азыр ушул суроолорду мен берейин. Буга чейин эмне үчүн кармалып калдым? Анткени тактап аягына чыга турган бир маселелер бар болчу. Ошолордун баарын тактадым. Азыр деген эми оюм чаржайт болбош үчүн суроолорду тизмектеп алдым. Андыктан мен жазганды окуп берейин. Окубасам болбойт. Эмесе мындай. Чоң азат жөнүндө көп маалыматтарды эл да угуп атат, мага да билгендер айтып жатышат. Эми бул акыркы май-июнь айларында келген маалыматтар. А мен чоң азат боло элегинде эле Канат Хасанов, Мамытканов, Сыймык Жапыкеев, Фазил Турсунов жана бир экөөсү ушул жылдын январь айында чогулушуп, кофе ичип, чогулдук, сүйлөштүк, кыйраттык деп элдин бүйүрүн кызытып жатканда эле сезген бирөөнүн долбоору экен. Ошондо ар бири жазган публикациянын астына: эмнени сүйлөштүңөр, эмнени кыйраттыңар деп сурап жазсам, ар кимиси жалпылаган сөздөр менен өлкөнүн эртеңин сүйлөштүк, кантип оңолобуз деп кеңештиктешип, жооптон эптеп тил учурунда эл алдында кыбыранып жооп бермиш болушкан. Көрсөм, ошол январь айында эле Алтынай бир нерсени билет деп менден корунушуп, мени ар бири достуктан өчүрүп, менден кутулушкан экен. Аны мен кече жакында билдим. Ошондо жазгам: суроолорум бар, түз эфирде жооп бергиле деп. Анда мени өзүнчө эле фанат болуп алышкандар талап кетишти чоң азатка тийишпе деп. Мен журналистмин. Элдин атынан өзүмдүн да кызыккан суроолорума жооп алышым керек. Чоң азатчылар болсо жооп бербейбиз, сен кимсиң дегенчеликке барып мени менен эсептешмек турсун офисине келүүгө тыюу салышты. Канат Хасанов менен телефондон сүйлөшкөнүмдө ачык эле келбе, келсең охрана кууп чыгат деп айтты. Мен кыз бала болсом, журналист болсом, неге булар менден коркуп качышат? Же сен кимсиң деп өздөрүн бийик сезип мени теңебей жатышабы? Антейин десең, ар кимиси өз-өзүнчө эч нерсени кыйраткан жок. Мен мактанбайм. Колумда бар нерсени берип жардам кылып келатам. Жардамга муктаждар жөнүндө жазып, элден суранып, көп түкүрсө көп көл болот деген принцип менен жардамга чакырып жүрөм. Өзүмдүн кылганымды айтпайм, көрсөтпөйм, башкалардын берген жардамын элге көрсөтүп, кайрымдуулук маданиятын үйрөнөлү деп жазып, түз эфирлерде чагылдырып жүрөм. Чоң азат элдин жүгүн моюна жүктөп кызмат кылганы аттанган соң, ар бир журналисттин суроосуна жооп бериши керек. Канчалык ыңгайсыз суроолор болсо да, ачык иш алып барышса, ачык эле болгонун болгондой айтып жооп беришсин. Анткени жок. Анын себеби бар. Булар январь айында эмес, былтыры кеч күздө эле чогулуп сүйлөшүп башташкан. Аны Канат Хасанов телефондон сүйлөшүп жатканда сөзүнөн жаңылып мага айтып алды. Ал эми январь айында болсо булар калп эле бирөөгө кулак кагыш кылып эскертип жаткансып, эл көрсүн уксун дегендей туш-тушка жар салып билектөрүнө бир чоң ишке катуу киришип жаткандай түр көрсөтүшкөн болчу. Карантин учурунда булар жөн жаткан жок. Ага баарыбыз күбө болдук. Болгон нерселерди болгондой айтып өттүм. Эми чоң азатчылардын ар бирине сиздер аркылуу узата турган суроолорумду берейин. Сиздерден сураныч ушул түз эфир бүткөндөн кийин бөлүшүп койсоңуз, ушул чоң азатчыларга жетсин. Ушул түз эфирди мен айрым бир адамдар көрсүн дегем, ошол адамдар көрүп атат, ошого мен сүйүнүп атам, көрүңүздөр. Сыймык Жапыкеев жөнүндө 2019 жылдын апрель-май айларында билдим. Бул жигит эмоционалдуу сөздөрү менен элге күйүмдүү жаран катары өзүн сыпаттап көрсөтүп, ар бир фейсбукчунун досу катары жакын адамдай өзүнө тартып сүйлөйт. Эл арасындагы актуалдуу маселелерди, элдин суроосуна жооп издеген көз карандыс журналист болуп өзүндү атаган соң, Сыймык Жапыкеев жөнүндө эл сүйлөп жатат, бул ким болду экен деп издеп таап интервьюга чакыргам. Эскерте кетейин, көзүн байлап катуу таңып алгандай Жапыкеевди кумир тутуп фанат болгондорго айтарым, Сыймык Жапыкеевден интервьюну мен 2019 жылдын май айында алгам. Айрымдары жазып атат эмеде,
Жакын эле сыймыкты мактап аткан турбайсыңбы? Азыр эмне мынтип жамандап атасың деп. Жок, мен жамандаган жокмун. Мен булардын элди алдап атканы туурасында айтып атам. Мурда күнү да эмес, кече да эмес, 2019-жылдын май айында интервью алгам Сыймык Жапыкеевдин. Ал көрсөтүү YouTube'да жүрөт. Телекөрсөтүү тартылган убактысын эми адаштырып албагыла. Мен бир жолу анан акыркы жолу айтып коеюн. Былтыры 1 жыл мурун Жапыкеевди студияга чакырып ким экенин элге көрсөттүм. Алдын ала айтып коюшум керек, ошол интервьюда Сыймык өтө эмоционалдуу, айткан сөзүнүн дайыны жок экендигин көрсөттү. Ошол интервьюну жакшылап баамдап, аягына чейин көргөндөр байкагандыр. Сыймык сүйлөп жатты, улам тура калып, ою чаржайы талалап кетип жаткан. Сөзүн, оюн таппай калып, жалаң эмоция калтырып сүйлөгөн адам менен жолум бир эмес экенин мен өзүмө жыйынтык кылып алдым. Алтынай бизге кошул, шайлоого чогуу барабыз деди. Мен шайлоого бара турган оюм жок экенин айтып, акчам жок барганга жараша элге керектүү мыйзам жаза турган болуп барышым керек деп жооп бердим. Жакында офис ачабыз, келип иште, бизге кошул деди. Мен Сыймык, силер азыр популисттен ар жерде ар нерсени сүйлөп элдин көңүлүн буруп жатасыңар. Ошентип очко топтойсуңар. Эртең шайлоонун алдында силерди сойкуну сатып алгандай акчасы көп күркүл байлар сатып алат. Силер менен жолум бир эмес деп баш тарткан. Ошол бойдон телефондон да сүйлөшкөн жокпуз, көрүшкөн да жокпуз. Бул деген былтыры 2019-жылдын жай айларында, июнь-июль айларында болуп аткан иш. Ошол бойдон телефондон да сүйлөшкөн жокпуз, көрүшкөн да жокпуз. Кийин эле күзүндө өзү менен бир мафия болгондорду таап алган экен. Кышында Facebook'тан жалтырап байма-бай чыга башташты элдин бүйүрүн кызытып. Сыймык Жапыкеевди Жапынян деп эркелеткен досу Динара Ильязова аркылуу төз эфирге март айынын аяк чендеринде чакыргам. Эсиңиздерде болсо керек, ошондо деген кайсы бир каналдан бир бала барып интервью алган. Анан мен деген эми баягы карантин маалында элдин баарын үйдө отурула чыкпагыла деп 15 марттан башталбады беле. Ошончо чыкпаш керек деп мен үйдө отурдум. Так даже магазинге да чыкпай үйдө отурдум. Анан кийин журналист барып Сыймыктан интервью алып атса, анда Сыймык кабыл алып атыптыр, чакырып аттыр, кирсе болот экен дегендей кылып мен неме кылдым. Ошол Динарага айттым, Динара, Сыймыкка айт. Мен барып түз эфирде суроолорумду берейин. Себеби деген азыркы бере турган суроолор, азыркы бере турган маалыматтар мага буга чейин эле келген. Анан кийин деген ошентсем эртең бир күнү ооруп атыптыр, анан тигиндей болуп атыптыр, мындай болуп атыптыр. Булар деген убакытты созо беришти. Ошол учурда мен жанагы коррупционерлерди, ууруларды жазалайбыз, барып басып алабыз дегендей, далилдер толтура деген чакырыктарды таштап атканда мен жазгам. Сыймык, эгерде сөзүңө тура турган болсоң, аягына жете турган болсоң, мен сени колдойм деп жазгам. Эмне үчүн деген Сыймык ошол мен жазганыма жооп бербеди. Мен билбей калдым, жаздым, элдер жазышты. Кошулгула бириккиле, малатсы, Алтынай чоң азатка бар дегендей колдоолор боло берди. Анан ошол нерсе мен жазганым Сыймыкка жетпей калыптыр. Көрсө айтып атпаймынбы? Ошо булар деген жана январда эле мен деген эмнени кыйратасыңар, пландарыңар кандай деп мен январда эле жаза берсем, булар ошондо эле мени кой бунун көзүн тазалайлы деп менден кутулушкан экен. Ошон үчүн мен жазгандарым Сыймыкка жетпептир. Менин айткан сөзүмдү мүмкүн Динара айткандыр Сыймыкка. Алгыс айттым, алар унчукпай койсо мен эмне кылайын деп атат? Мен Динарага ишенем. А бирок ошол Сыймыктар, Канат Хасановдор ошол мени жолотпойун, бул бир нерсени билет деп мени мурда эле достуктан эметип коюшкан экен. Так. Сыймык Жапыкеевди Жапынян деп эркелеткен досу Динара Ильязова аркылуу төз эфирге март айынын аяк чендеринде чакырган. Кол бошобой жатат деп ар нерсеге шылтоолоп жүрүптүр. Атайын эле менден качып жүргөнүн кайдан билем, мен кийин билдим аны. Мен Сыймык Жапыкеевге түз эфирде берилчү суроолорумду эми Facebook аркылуу, силер аркылуу, досторум аркылуу, Facebook'тагы мен азыр көрүп аткан жарандарыбыз аркылуу узатып атам. Ар бир суроого ачык жана так жооп берсе өзүнө эле жакшы. Эл алдында жүз жарык болот. Сыймык Бөкөнбаев айылындагы классташым Азат Исакунов. Эсиңердеби? Жанагы карантин болгондо Азат Исакунов деген өзүн меценат деп тааныштырган миллионер бала, жаш эле бала экен, мен теңдүү болуш керек, Сыймыктын классташы болот. Ошол деген 15 миллион бөлүп берген немеге. Карантинге деп мамлекетке 15 миллион берген. Медиктерге 5 миллион, 10 миллионду жардамга деп берген. Ошол Азат Исакунов.
Сыймык Бөкөнбаев айылындагы классташың Азат Исакунов Бакыт деген ишкердин $700,000 алдамчылык менен тартып алганда, ага адвокат болуп, ошол Бакыттын иниси Эсенбек менен жолуккансың. Ошондо Исакуновдун атынан $50,000 акча сунуштаганың эсиңдеби? Криминал дүйнөсү менен аралашып жүргөн соң өзүңдү азыр неге аппак таптаза кылып көрсөтүп, элди алдап жатасың? Экинчи суроо. Башкы прокуратурадан кеткен себебиңди айрым иштерди жаап салуу же кыскартып коюу туурасында сүйлөшүлүп, алынган акча каражаттарын туура эмес бөлүшүп, куулган деген сөздөр туурабы? Албетте туура эмес деп жооп бересиң, анткени ким эле кылган кылмышын ачык эле эл алдында мойнуна алсын. Далилим жок менин. Бирок башкы прокуратурага иши түшкөн жарандар сен жөнүндө ушундай кептерди айтып жүрөт. Аны өзүң деле угуп атсаң керек. Прокуратура системасы пара алганга дайым даяр экенин элдин баары билет. Сен өзгөчө эмессиң да, сен дагы ошол башкы прокуратурада иштегенсиң. Башкы прокуратурадан кеткен соң, Кумтөр компаниясында, бул менин үчүнчү суроом. Кумтөр компаниясында юрист болуп иштедиң. Экөөбүз былтыры май айында биринчи жолу жолугушканда Кумтөр менен соттошкондордун баарын жеңип бергем деп мактангансың мага. Кумтөр менен ким соттошту деп сурасаң, иш учурунда травма алып компенсация төлөткүсү келгендер жана башка Кумтөргө нааразы эл соттошот да, алардын 99%-ин Кумтөр үчүн жеңип бергем деп айткансың. Ошондо Кумтөргө нааразы болгон кыргыз эли үчүн күйбөгөн, азыр шайлоонун алдында элге күймүш болуп жатасыңбы? Патриот болсуң, ошондо мыйзам чегинде компенсация сурагандар тарап болуп, Кумтөрдөн тыйынын алып берсең болмок экен. Кумтөр менен элдин ортосунда өкмөт берип жиберген гектарлаган жерлер туурасында да ызычуу митингдер болгон буга чейин. Аны баарыбыз билебиз. Кечирип койгула. Эл үчүн күйгөн болсоң, ошол элдин атынан сүйлөп, Кумтөрдү эркелеткен бийликке да каршы чыккан азаматтардын катарында болот элең да. Жоо кеткен соң кылычыңды букка чап болуп, атасың азыр. Түштөн кийинки патриоттулуктун кимге кереги бар, Сыймык? Төртүнчү суроо. Мага келген маалыматтар боюнча Кубанычбек Жумалиевден Жаркынбек Касымалиев өчө алып атат. Касымалиевдин атынан Сыймык кухняда отуруп алып сүйлөдү. Жаркынбек Касымалиевдин көп жылдар бою чет өлкөдө жашаган агасы чоң казатчыларга $100,000 жөнөткөн деген каңшаар кеп уктум. Сыймык, сен кухняңда отуруп алып, бекеринен Жумалиевден баштаган жоксуң деп берген суроолорго жооп бербейсиң, көрмөксөнгө салып. Мен эмес, элдин баары сурады. Мен азыр сурап атам. Буга чейин эмне үчүн Жумалиевден баштадың десе, тиги бул сөздөрдү айтып жалпылаган жооптор менен эптеп кутулуп атасың. Элдин алдында айтып коюшум керек. Мен эл арасынан эл үчүн азаматтар чыгып, өлкөбүз үчүн өз кызматын кылып, мамлекетибизди өркүндөтсө деген тилегим бар. Чоң казатчылар андай азаматтардан эмес экенине көзүм жетти. Чоң казатчылар өздөрүнүн жеке душмандарына элдин арты менен тап берип, барып эле басып алабыз деп чакырык таштап, элди мыйзамсыз митингге үндөгөнүн туура эмес деп эсептейм. Анткени провокаторлор үндөп чогулткан митингде бир байкуштун баласы садага чабылып, бейкүнөө бу дүйнө менен кош айтышып калганын 2005 жана 2010 жылкы окуяларда көргөнбүз. Мен энемин. Андыктан митингге чакырык таштап элди чогултуу, басып алуу аракеттерине мен караманча каршымын. Мага океандын ары жагынан салам айтып бирөөлөр чалды. Эмнеге Жапыкеев, Жумалиев, Сарпашев, Муралиев деп бир гана ушул фамилияларды айтканын чечмелеп берген. Жумалиев Жаркынбек Касымалиевдин жеке душманы экен. Касымалиевдин ордуна Роза Аманова медициналык университеттин жетекчилигине келген. Аны элдер билбейби, билбейм. Бирок деген мен азыр ушул өзүм жазып окуган текстти текстовой вариантындагы Facebook'a жүктөйм. Ошондо деген Жаркынбек Касымалиевдин Роза Амановага чейин медициналык университетте ректор болуп жетекчилик кызматта иштегени туурасындагы маалыматты ссылкасын бердим. Мен эмес, аны дагы ошол жана маалымат сайттары жазып чыккан. Ага чейин да бул кишинин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ары бир иштеген кызматтарынан жаңжал менен кеткен туурасында маалымат сайттарында жазылуу. Мен ошолордун ссылкаларын берем. Жанагы станция скорой помощи барго Бишкектеги. Ошондо дагы иштеген экен. Главврач болуп, Жаркынбек Касымалиев деген киши. Мен бул кишини тааныбайт экен, бирок деген баягы Канат Касанов, Сыймыктар Facebook'та мени удалить эткен, мен билбей эле жүрөттүм. Эмне үчүн чыкпайт деп аларды издебейм. Анан деген акыркы алардын чыккан видеолорун карасам,
арасында ошо Жаркынбек жүрүптүр. Буга чейинки биринчи чыккандарын мен башка бирөөлөр менин лентама бөлүшсө, ошондо гана көрүп жүрдүм да. Көрсөм, көрдүңөрбү, башында эле Жаркынбек Касыбалиев чоң казат менен чогуу жүрөт. 5-чи суроо. Сыймык кыргыз элинин азыркы абалы, кем байлыктар, карапайым эл колдогон Садыр Жапаров жөнүндө чыныгы патриоттой көп айтасың. Быйыл 2-мартта Ала Тоо аянтында болуп өткөн чоң митингге элдин баарын азыркыдай Фейсбукта отуруп алып жакшы эле үндөгөнсүң. Бирок аянтка өзүң бут басып барбадың. Неге? Ооруп калдым деп айткансың. Аны билем. Эсиңердеби? Сыймык Жапекеев чакырып таштап алып өзү келбеди дегенде Фейсбукка жазган: мен ооруп калдым деп. Билем. Кан диабети менен ооруйсуң, аны билем. Сакайып кете алайым. Сага ден соолук каалайм. Бирок деген мындай элди алдабаш керек. Алгач ошондой эле кабар тараган, ооруп калдым деген. Бирок кийинчерээк өзүң эл алдында Садыр Жапаров менен сүйлөштүм, келбей кой деп айтты мага дегенсиң. Ошондо бир эмес эки башка жооп болуп атат да. Эмнеге Ала Тоо аянтына келбедиң деген суроого. Садыр Жапаров жалгыз сени келбе дегидей, сен ошол аянтта турган калың элден эмнең артык? Каныбек Осмоналиев агай барып ошол жерде митингде модератор болуп турду. Садыр Жапаров неге Каныбек Осмоналиевди келбеңиз деп айтпайт? Көп жолу калыптуу сүйлөп жатып, кайсы сөзүң чын экенин өзүң да билбей калдың окшойт. Сыймык. Кыргыз эли үчүн Манас атанын арбагы ыйык. Аны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң. Союз малында өскөн мен Манас эпасы, Бакай ата, каныкейлер ким болгонун жакшы билем. Манастын жашоодо бар болгону үчүн биздин манасчылар аян аркылуу миллиондогон сөздөр жазылган куплеттерди куюлуштуруп жатка айтып беришет. Кыргызда канчалаган белгилүү манасчылар өткөн. Кыргыз эли манасы менен ааланды багынтып келе жатат. А сен болсо Манас бул жомок деп элди таң калтырдың. Ушундан кийин сени кыргыз десе болобу? Кийин эле сөзүңдү оңдоп Манас бул биздин эпосубуз деп калсың. Түшүңдөн чочудуңбу? Же Манас жөнүндө оюңду өзгөртпөсөң жогорку кеңешке шайлашпайт деп акыл айтыштыбы сага? Тайырбек Сарпашевдин паспортко улутубузду, бул 7-чи суроо. Тайырбек Сарпашевдин паспортко улутубузду жаздырбай койгон кыянатчылыгын бүтүн эл билет. Бирок Сарпашевдер Сыймык Жапекеевдин жеке душманы экенин мага айтышты. Жапекеевдердин Элай фармацевтикалык дары ташыган компаниясы бар экен. Сарпашевдерде дары ташыйт тура. Мен аны билбейт экенмин. Кайсы бир дары чыгарган компаниянын Кыргызстандагы расмий өкүлү болуу үчүн дистрибьютору Сарпашевдер менен Жапекеевдер атаандашып чатакташкан экен. Тонналап келген дары дармектерди жайгаштыруу, сактоо үчүн да база керек делип, аны да эки тарап талашкан дешти. Ушул маалыматтарга кандай деп жооп бересиң? Чынбы? Чын болсо анда майдалап айтып бер элдин алдында. 8-чи суроо. Жалгыз мен эле эмес, элдин баары сенин ааламды кыдырып саякаттаганыңды билет. Квартирада ижара төлөп жашайм дейсиң. Өз үйү жок кыргыз саякаттачу беле? Мен үйүм жок, мен саякаттабайм. Үй алгыдай Кумтөрдө адвокат болуп иштеген жокмун. Мага эл ишенет, себеби дегенде мен квартирада жашаган элдин баардыгы билет. Сага эч ким ишенбейт, квартирада турат деп. Эми калп сүйлөгөндүн да чеги болот. Сыймык, кайсы каражаттын эсебине сен квартирада ижара төлөп жашап жатасың. Ошону дагы элге айтып кой. Кийинки суроолорумду жакында эле мен чоң азаттан биротоло кеттим деп жазып, адвокаттык ишине кайтып келгенин сүйүнүп жазган Канат Хасанов байкеме узатам. Канат Хасанов Өмүрбек Текебаевдин адвокаты болуп, 2017-жылы болгон сот процесстеринде эмоционалдуу сүйлөп, эч кимди зериктирбеген адам экенин баарыбызга маалым. Ошол президенттик шайлоо болот деген 2017-жылдын жаз-жай айларындагы Өмүрбек Текебаевдин ар бир сот отурумдарын мен түз эфирде чагылдырчумун. Эсиңерде болсо керек, мен ошондо Next TV телекомпаниясында продюсер болуп иштейт элем дагы, ошондо мен жалаң түз эфирге чыгат элем Next TVнын өзүнүн страницасынан, Facebook'тагы. Алтынай түз эфирге такай алып чыгып, мени сен жылдыз кылбадың белең деп Канат байке жакында эле мага телефондон айтып, экөөбүз мурунку тааныштардай жакшы эле сүйлөшкөнбүз. Антип мени жоошутуп алдап сүйлөгөнүнүн төркүнү менин Facebook'та жазганым болчу. Чоң Азаттын офисине баргандар анын ижарасы аябай кымбат турган чоң особняк үй экенин айтып беришкен мага. Мен ал жөнүндө бир жерге комментарий жазгам. Ошол кандайдыр бир сыйкырдуу күч менен чоң азатчыларга жеткен экен, Канат байке мага мессенджерден чалыптыр. Мен укпай калыпмын. Аны Facebook'ка жазып койдум. Неге чалдыңыз эле деп. Ошол жазганым жетпей калган окшойт. Кийин чалып адаттагыдай өтө кечирип кол. Ошол жазганым жакпай калган окшойт. Неге чалдыңыз эле деп жазганымды жактырбай койгон окшойт да, эл алдында эмне жазып атасың дегендей кылып. Кийин чалып адаттагыдай өтө эмоционалдуу маана менен видео аркылуу мага офисин көрсөттү.
Ал особняк үйдү Канат байкеге бир бай адам бергенин, ал кишинин тентек баласы ула милиция тарабынан кармала бергенинен 2-3 жолу Канат байке баласын куткарып алып чыкканын айтты. Бул офис деп айтуу кыйын, мен мындай офисте отурбайт болчумун деп Канат байке бул үйдө өзүнүн юридикалык компаниясы да жайгашканын айтты. Андан сырткары Чоң Казак да жерде жайгашкан. Баргандар көрсөңүздөр керек. Канат байке, мен сиздер отурган офиске барган эмесмин, кандай чоң үй экенин көргөн эмесмин. Ошентсе да мен үчүн ал өтө кымбат ижара акы талап кылган чоң офис катары эсептелет. Эми сиз мындан да кымбат укмуш жасалгасы ажайып офистерде отуруп жүрсөңүз керек. Аны мен билбейт экенмин. Ошол сиз отурган офисти да кызганып мени келбе дедиңиз. Мен түз эфир кылып барсам, офисти кайтаргандарды чакырып чыгартып салам деп коркуттуңуз. Офисиңиз өзүңүзгө буйрсун. Мен силерди алыста туруп көргүсү келип, толтура суроолорду бергиси келген элге түз эфирде көрсөтөйүн. Элдин суроосун берип жооп алайын деп баргым келген. Ага да мүмкүнчүлүк бербедиңиз. Эми калган эл өзү таразалап алар. Мен мындан ары Чоң Казакта эмесмин, ооруп атам, Чоң Казактан чыктым деп жазганыңызды башкалар бөлүшкөн экен, окуп калдым. Мен сизди окуй албайм, анткени ошол кышында эле берген суроолорум жакпай калып, сиз мени достуктан өчүргөн экенсиз. Сизге чын деңсаулык каалайм, оорубаңыз, бирок суроолорумду Facebooktагы коомчулук аркылуу узатып коеюн. Канат байкеге менин биринчи суроом. Канат байке, 2018-2019 жылдары сотто же башка жерде көрүшүп калганыбызда сиз Индира Жолдубаева менен Сегизбаев обезжирили меня деп көп жолу айткансыз. Ал деген эми жанагы анча-мынча байлыгы өзүнүн колундагы мүлкүн, каймактарын алды дегендей кылыпчы. Сиздин байлыгыңызга тийишкен окшойт да, Жолдубаева менен Сегизбаев. Эмоция калтырып сүйлөп, Facebook'та Ысык көлдөгү жылкыларыңыз жайгашкан ферма фазендаңызды сатып жатканыңызды айтып, кычыраган жылкыларыңызды минип жүргөн видеоңузду да жүктөгөнсүз. Аны мен көргөм. Аны да бөлүшүп жардам кылайын, эми кыйналып атса сатып алсын дегендей кылып, мен дагы жакшы комментарийлерди жазып турганмын да. Ошончо байлыкты кайдан таптыңыз эле? Эл менен бөлүшүп кеттиңизчи. Экинчи суроом. Ысык көлдөн чыккан Крим төбөлдөрүнүн арасында сотко байланышкан иштерди ортомчу катары бүтүргөн киши деп сизди аташты. Жөнөкөй тил менен айтканда сизди разводила дешет экен. Ошол чынбы? Мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө, чындыкка карабай эле бардык ишти байлар акча менен бүтүрүп жатса, анда Чоң Казак кайдагы коррупция менен күрөшүн айтып жатат? Ортомчу разводила болгон бул коррупцияга катышкан дегендикти билдирет да. Же андай эмеспи? Канат байкеге үчүнчү суроом. Канат байке, бир аял жарандык иш боюнча иши сотто экендигине байланыштуу маселени чечүү үчүн сизге $250,000 акча бериптир. А сиз ошол бойдон же ак дебей, же көк дебей унчукпай жүрөт экенсиз. Ал кимге бериле турган акча болчу? Жогорку соткобу же 7-кабатта отургандаргабы? Эгер сиз ортомчу болуп алып барып берген акча маселени чече турган адамдын колуна тийген болсо, анда неге сот иши дале абада асылган бойдон чечилбей турат? Неге чечиле элек? Акча берилгенине көп убакыт болгон турбайбы? Эмне болду деп акча бергендер сураса, сиз акча алып ишти бүтүрбөй койгондордун үстүнөн арыз жазам деп убада берген экенсиз. Арыз жазып укук коргоо органдарына кайрылдыңызбы? Эгер маселе чечилбей турган болсо, анда берилген $250,000 акчаны кайра ээсине кайтарышыңыз керек да. Сиз кандай ойлойсуз? $250,000 деген чоң акча да. Качан кайтарасыз? Эми Чоң Казактын 3-чү каарманы бар. Максат Мамытканов деген. Максат Мамыткановду мен тааныбайм. Сыймык Жапыкеевди тааныйм, Канат Хасановду тааныйм. А Максат Мамыткановду мен тааныбайм. Болгону Facebooktан бир нерселерди жазып, өзүн кыйын аналитик катары сыпаттачу. Анын жазгандарына эч ким деле көңүл бурчу эмес. Бул киши да көз карандысыз журналисттигимди илбей, мени адам катары санабай жүрөт. Ага деле мейли, бирок Чоң Казак деп чоң боткону уюштурган соң кайсы журналист келбесин, кандай суроо бербесин, жооп береңге милдеттүү. Анткени бул коомдун талабы. Эл баарын билгиси келет. Мамыткановду Чоң Казакчылардын башка мүчөлөрүнө караганда олуттуу, расмий тилде айтканда серьезный киши болуш керек деп жүрсөм, жок. Өспүрүм балдардай айкырып, кыйкырып элге буйрук бергени токтотподу. Аны өзүңөр деле күбө болуп атасыңар го. Кыз бозуса энесин коркутат болуп, силер
силер анткиле минткиле силер минтпей койбодуңарбы деген эле таарынычтарды угуп атабыз Чоң Азаттын кухнясынан. Максат Мамытканов 1997 жылдан 2007 жылга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштеген. Бул жигит УКМКда иштегени үчүн ал жөнүндө ачык маалыматтар жок эсе. Эми ГКМКда иштегендер эме кылат окшойт да, өзүн жаап жашып жүрөт окшойт да, көп ачык маалымат жок экен. Ошентсе да Мамыткановду жакшы билгендер тарабынан алынган маалыматтар боюнча мен суроолорду Facebook'тагы коомчулук аркылуу узатам. Максат Мамыткановго суроо. Мага келген маалыматтар боюнча Мамытканов азыркы УКМК Улуттук коопсуздук кеңеши, орусча айтканда СМБ болуп турган кезде, билесиздер, сиздер билесиздер, бизде деген президент алмашкан сайын, өкмөт алмашкан сайын баягы биздин мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик органдар аттары өзгөрүлүп турат. Ошол СМБ болуп турган, Совет национальной безопасности болуп турган кезде экономикалык кылмыштар боюнча бөлүмдү жетектеп иштеген Максат Мамытканов. Ошол учурда Кыргыз темир жол ишканасынын башкы директору Иса Өмүркуловго жана анын өнөктөштөрүнө карата 2004 жылдын жай айларында 082 04 0088 номерлүү кылмыш иши козголгон. Ушул ишти тергөө Мамытканов жетектеген бөлүмгө тапшырылган. Бул кылмыш ишинин фигуранттары катары Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевдин да ысымдары аталганы белгилүү болду. Кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ири өлчөмдүү уурлук, дагы башкалар болуп, жалпысынан 4 берене боюнча иш козголгон. Иса Өмүркулов Кыргыз темир жол ишканасын жетектеп турганда 200 вагон жана 2,5 миллиард уурдалганы боюнча айыпталган. Тилекке каршы тергелип жаткан иш жумоктогудай болуп жабылып, төөгөрдүңбү жок, бейгөрдүңбү жок болуп, калың элге эч кандай маалымат жетпей, күм жам болуп жабылат. Мамыткановдун колунда тергөө боюнча чогултулган бардык материалдар бар экендигине карабай, негедир ал кагаздарды эч кимге көрсөтпөй бекитип отурганы айтылды мага. Максат мырза, неге ошол жылы чоң уурларга козголгон кылмыш иши аягына чыкпай, сыйкырдуу түрдө жабылып калган? Андагы тергелген фактылар сиздин колуңузда бар экен. Неге аны эч кимге көрсөтпөй жатасыз? Калың эл билип калса, неге ошондо аягына чыккан эмессиң деп тебелеп кетет деп коркуп жатасызбы? Колуңузда толтура фактылар турса да, эмнеге Иса Өмүркуловду оозанбай, ал жөнүндө укмаксан көрмөксөн болосуңар? Андан башкасынын бардыгын айттыңар. Фамилияларын, коррупционерлер деп. Эмне үчүн Иса Өмүркулов жөнүндө айтпайсыңар? Эгер коррупционерлерге каршы Чоң Азатка чындап аттанган болсоңор, анда ал уурлардын топ башында Иса Өмүркулов тургандыгын айтмаксыңар, чынбы? Же жалганбы? Маалымат үчүн айта кетейин, 2009 жылдын апрель айында эми каржы полициясы тарабынан Иса Өмүркуловго карата 3 кылмыш иши козголгон. Анда Өмүркуловдун казак бизнесмендеринен пара алгандыгы аныкталган. Жыйынтыгында $60,000 пара алган экен. Жыйынтыгында мамлекетке 42 миллион сом зыян келтирилген. Козголгон кылмыш иши 2010 жылдагы Ош жана апрель окуялары учурунда жоголуп кеткени маалым болгон. Мен жана текстти жүктөйм дебедим, ошол текстте ссылкалар бар. Иса Өмүркуловго козголгон кылмыш ишин жазган маалымат сайттардын ссылкаларын мен кошо жөнөтөм. Ачып көрүп кирип ошого ошолор далил болуп берет да. Жогоруда мен берген ар бир суроого чоң азатчылар жооп беришин талап кылам. Анткени эл арасында толтура маалыматтар айтылып жатат. Байлардын арасынан мени атабасын, мага бурулган элдин көңүлүн башка урууларга буруп турсун деп Райым миллион чоң азатчыларга $100,000 бериптир деген сөз тарады. Аскар Шадиев ким экенин жакшы билебиз. Мындан 2 жума мурун $60,000 которуптур деген каңшаар кептер тарады. 2010 жылга чейин Ысык көлдүн губернатору болуп турган Кыдык Исаевден $40,000 чоң азатчыларга келгени дагы айтылып атат. Качкын болуп Америкада качып жүргөн Кыдык Исаев менен Аскар Шадиев неге чоң азатчыларга $1000,000 жөнөтөт деген суроого жооп оңой эле. Бул байлардын мүлкү бүт жакындарына, бала чакасына жазылган. Алар Кыргызстанга ал мүлкүн коргогону келе алышпайт. Чоң азат жазатайып жогорку кеңешке барып калса депутат болуп, Шадиев менен Исаевтер үчүн Кыргызстанга келүү мүмкүнчүлүгү пайда болот деген үмүттө азыртадан оозун майлоо болуп жаткандыр. Чоң азатчылар, буга кандай жооп бересиңер? Ал кептерди жалгыз мен эмес, баарыңар угуп атасыңар. Мен андан башка дагы
Толтурасын уктум. Анысын жазбай калыптыр, мисалы үчүн деген жанагы Камчы Көлбаев деген бар. Камчы Көлбаевдин долбоору экен деп атат, бийликтин долбоору экен деп атат. Бийликтин долбоору деп мен буга чейин божомолдоп келгенмин. Ал кептерди жалгыз мен эмес, баарыңар угуп жатасыңар. Ысык көлдөн чыккан Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин долбоору экен деген да сөздөр тарап атат. Айрымдары чоң казачылар бийликтин камчысын чапкан, алардан тиги же бул саясатчыны согуп талкалагыла деген буйруктарын аткарган жасалма оппозицияны жаратуу боюнча бийликтин кезектеги долбоору экенин да болжолдошууда. Мен ушул версияны туура деп эсептейм. Анткени акыркы бир жума ичинде жылкы теппей, жылан чакпай Адахан Мадумаров касылып, чындыкты айтып жаткандай чыйпылдап каркыра жайлуу осун эстешти. Андан көп узабай Бабановду элге эстетип, анын кандай начар адам экенин айтып түгөтө албай жатышат. Чоң казачылар, жогоруда жазылган ар бир суроого ачык жооп бергиле. Суроолор эл тарабынан берилди. Буга чейин мага белгисиз адамдар тарабынан коркутуулар болгонун айтып коюшум керек. Ошон үчүн ушул түз эфирдин убактысы бир аз созулуп калды. Ушул түз эфирден кийин же жарым жыл, балким бир жылдан кийин мага же үй бүлөмө, бала чакама кол салуу боло турган болсо, чоң казачыларды күнөөлөй тургандыгымды да эскерте кетейин. Анткени 3 жыл күтүп жанында жүрүп жамандык кылган адамдарды көргөмүн. Мен дагы мамлекеттик кызматта иштегенмин. Ошондо 3 жыл жанында жүрүп жамандык кылган адамдарды көргөмүн. Анын үстүнө Кримтөбөлдөрдүн, бийликтегилердин жана колунда акчасы көп байлардын ысымдары аталды. Бул маалыматтарды ачыктоо мен үчүн албетте кыйынга турду. Айтпай дебей да кое албайт болчумун. Анткени чоң казачыларга алган пенсиясын көтөрүп келген чоң эне, чоң аталарды көрүп атам. Чортаман карапайым эл тапканын колуна көтөрүп келип чоң казатка акча чогултуп берип атат. Жакында эле чоң казачылар жаратылыш коюнунда жайгашкан супара кымбат эс алуу жайында банкет уюштурган жөнүндө сүрөт видеолор тарады. Карапайым элдин эсебинен эс алганды жакшы өздөштүргөндөр кийин элди алдап кетпейт деп ким кепилдик берет? Аброюбузга шек келтирди, биз аппакпыз деп мени сотко берүүдөн тартпайт булар. Мен аны сезип турам. Мен коркпойм. Чоң казачылар элден корксо, анда менин ар бир суроома ачык эле жооп берип койсун. Ошол, башка эч нерсенин кереги жок. Анткени бул суроолор элди аралап жүрөт. Менден башкалар дагы толтура силердин ар бир чыккан кухнядан чыгып сүйлөгөндөрүңөрдүн астына суроолорду жазып атат. А силер болсо аны көрмөксөн укмаксан болуп өткөрүп үйрүп атасыңар. Аны мен байкап атам. Эл бул суроолорду берсе, силер жооп бербей жатасыңар. Райым миллион боюнча көпчүлүк суроо берди. Ал суроолор тилекке каршы жоопсуз калды. Жогорудагы суроолорго ачык жана так жооп алгандан кийин чоң казачыларды колдоорун же колдобой турганын ар ким өзү чечет. Келгиле, чоң казат деген эмне жана ким экенин алгач ар ким өзү үчүн аныктап алалы. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дегендей, чындыкты айткан журналистти сотко сүйрөгөндүн өзү надандык жана туура эмес деп эсептейм. Анткени сөз эркиндиги деген Кыргызстанда бар да, болуш керек да. Бул түз эфирдин астына фейк троллдоруңарды ит агызгандай агызбагыла, алар ыплас сөздөн башканы билишпейт экен. Бул чоң казачылардын деңгээли экендигин аныктайт. Деңгээлиңер бийик болсо, эл үчүн кызмат кылам десеңер, элдин эртеңин ойлосоңор, анда азыртадан алдыга койгон максатыңарды ачык айтып, бергиле суроолорго так жооп бергиле. Манас атабыз аттанган чоң казаттын жанынан эле көрүп келейинчи деп баргандар Манас атабыздын Чыңгыз хан Аксак Темир жете албаган жеңишке жеткенин көрүшкөн. Манас атабыз чоң казатка чын дили менен ата бабамдын кунун алып келем деп аттанган. Ал эч кимди алдаган эмес, эч кимден аскер топтогон эмес, байлыгын алган эмес. Манас бабабыз байларды коркутуп мүлкүн тартып алган эмес. Чоң казатка татыктуу болом десеңер, жүрүшүңөрдү алдамчылыктан баштабашыңар керек болчу. Чоң казатты жаманатты кылып пайдаланганын Манас атанын арбага кечирбейт. Эл жооп күтөт. Менин түз эфирим ушуну менен аяктады. Бул маалыматтарды алып чыгуу мен үчүн орго турду. Бирок деген мен принципке туруп, элге сөз берип койдум элем. Мени түз эфирге чакырбаса, чоң казачылар мен Facebook аркылуу суроолорумду берем деген. Ошол сөзүмө турдум. Эми Facebook аркылуу чоң казаттагы биздин
жигиттер, кичинекей көз карандысыз элдик эркин журналистмин деген Алтынай Арстанбекованын суроолоруна жооп берип койсун. Мен бул жерде өзүмдүн оюмду жазган жокмун. Буга чейин Канат Хасановду, Сыймык Жапыкеевди, Мамыткановду тааный турганымды же тааныбай турганымды мен ачык айтып кеттим. Менин оюм ушундай, ушул суроолорго жооп берсин. Анан кийин деген акыркы сөз эскертип коеюн. Эгерде чоң азатчылар биттирмачылык кылып мени сотко берем дей турган болсо, суроолорум үчүн мен аларды урусуңар же болбосо деген анттиңер, мынтиңер, силер мындайсыңар деп орусча айтканда утверждать эткен жокмун. Мен суроо бердим. Суроо берген суроолорум үчүн эле мени сотко берем дей турган болсо, чоң азатчыларды колдогондордун дагы чындыкты айткан журналисттин артында андан да көбүрөөк эл турганын эскертип коеюн. Сотко бере турган болсо, анда жаман, себеби дегенде мен коркпойм, бирок жаман, себеби дегенде элди экиге бөлгөн болот. Чоң азатчылар бир тараппыз, Арстанбекова тараптар экинчи тарап деп элди экиге бөлгөн болот. Чоң азатчылардан суранарым, элди бөлбөгүлө, элди алдабагыла. Элдин кусуру урат деген бар, Манас атанын арбагы урат, чоң азатты пайдалана атасыңар. Ошол кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар, ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, эртерээк чоң азатчыларга жетсин алар деген. Ушундай кылып түз эфирде өздөрүнүн жоопторун берсин. Анткени элдер чайналып калды ортодо. Ишенгендер бар, ишенбегендер бар. Көзү көрбөй эле ошолорго ишенип алган элибизди чындап эле мен аяп кеттим, жүрөгүм ооруп атат. Анткени эл деген оппозицияга суусап турганда, анан жасалма оппозицияны түзүштүн кереги бар беле? Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ким мага эмне деп чалды, эмне деп жазды, бардыгын мен силерге айтып турам. Анткени мен ар дайым ачык сүйлөйм, бетке айтам. Эгерде менин өмүрүм коркунучта боло турган болсо, аны да ачык айтам. Аман туруңуздар.